Анда Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына Кыргыз Республикасынын президенти жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө, Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоору биринчи окууга сунушталып атат. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Токторбаев, Алиев, Сулайманов, Атажанов жана Исмаилов тарабынан демилгеленген. Баяндамачы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Токторбаев Жеңиш Шермаматович. Келиңиз. Бул маселе боюнча чакырылгандар Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Шайназаров Тынчтык Урайымович жана Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун орун басары Конкубаев Өмүт Ургазиевна ошол жерде отурат. Саламаттарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Чолпон Алиевна, урматтуу чакырылган коноктор, урматтуу депутаттар, үчүнчү маселе боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына Кыргыз Республикасынын президенти жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө, Кыргыз Республикасы конституциялык мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү, конституциялык мыйзамдын долбоору жөнүндө, төртүнчү маселе мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө коррупцияга каршы аракеттенүүгө багытталган Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоору жөнүндө. Урматтуу депутаттар, урматтуу Чолпон Алиевна, ушул үчүнчү, төртүнчү маселени бир пакет кылып эле карап берүүңүздөрдү суранат элем. Урматтуу депутаттар, каршылык жокпу үчүнчү, төртүнчү маселени бир кароо боюнча? Доклад кое бериңиз. Рахмат, урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары шайлоо жөнүндө, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө, Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоору. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө коррупцияга каршы аракеттөөгө багытталган Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызыкчылыктарына каршы коррупциялык жана башка кылмыштардын алдын алууга багытталган мыйзам долбоору менен Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө, Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарына, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө, борбордун статусу жөнүндө, Ош шаарынын статусу жөнүндө, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат. Мыйзам долбоору менен мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызыкчылыктарына каршы коррупциялык жана башка кылмыштар үчүн соттолгон адамдын соттуулугу мыйзам менен бекилген тартипте жоюлганына карабастан, президент, Жогорку Кеңештин депутаты, Министрлер Кабинетинин төрагасы, Министрлер Кабинетинин мүчөсү, аким, шаардын мэри, айыл өкмөттүн башчысы, жергиликтүү кеңештин депутаты, мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкер боло албасын деген шеремдерди киргизүү сунушталып жатат. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 42 главасына ылайык мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызыкчылыктарына каршы мамлекеттик же башка кылмыштарга төмөнкүлөр кирет. Коррупция 336-бирене, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу 337-бирене, бийликтен ашай чабуу 338-бирене, билип туруп пайдасыз контракт түзүү 339-бирене, мыйзамсыз баюу 340-бирене, кызмат адамдын ишкердик
ишке катышуусу 341 берене, пара алуу 342 берене, опузала пара алуу 343 берене, пара алуу же ортомчулук кылуу 344 берене, пара берүү 345 берене, кызматтык жасалмачылык 346 берене, паспортту мыйзамсыз берүү 347 берене, шалакылык 348 берене. Урматтуу депутаттар, мисалга алсак, 2022 жылда бажы кызматында 12 кызматкер соттун айыптоосу өкүм негизинде кызматтан бошотулган. Азыркы мыйзам негизинде коррупция үчүн соттолгон адам соттуулугу жоюлгандан кийин кайра мамлекеттик кызматка келип иштесе болот. Коррупционер кайра мамлекеттик кызматка келгенден кийин кайра мамлекеттин казынасын тоноп, ичип жей баштайт. 32 жылдан бери коррупциянын кесепети мамлекетибиздин өнүгүшүнө чоң залакасын тийгизип келгенин баарыбыз жакшы билебиз. Мамлекеттик бийлик органдарындагы коррупциянын кесепетинен 3 жолу эл көтөрүлүп бийлик алмашты. Бирок коррупционерлерге бул эч кандай сабап болгон жок. Кайрадан жаңы келген бийликке жабышып, өздөрүнүн көнгөн иштерин жасап жатышат. Азыркы учурда коррупция менен аябай күрөш жүрүп жатат, бирок бир топ коррупционерлер жоопко тартылып жатат. Эми ушул коррупционерлерди кайра мамлекеттик кызматка келтирбешибиз керек. Урматтуу коллегалар, коррупциялык жана башка кылмыштар үчүн соттолгон адамдардын соттуулугу мыйзам менен белгилеген тартипте жоюлгандыгына карабай, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын бардык деңгээлдеринде иштегенге чектөө коюлсун деп сунуштап жатабыз. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун колдоп беришиңиздерди суранам. Учурдан пайдаланып, урматтуу депутаттар, Чолпон Алыевна, мен ойлойм, урматтуу кесиптештерим деле мени колдосо керек. Коррупция менен шектелип, жана башка жогоруда айтылып кеткен мыйзам бузуулар менен соттолгон биздин жарандар соттуулугу жоюлса деле, азыркы биздин мыйзам менен кайтадан депутат болуп, кайтадан аким болуп, кайтадан мэр болуп иштеп келишет. Урматтуу коллегалар, ушуга бөгөт койсок, анткени коррупционер эч качан элдин башында турбаш керек. Коррупционер эч качан депутат болбош керек. Эмне үчүн мамлекетти талап тоноп жеп, кайтып мамлекеттин эсебинен байып, шайлоого барып, элди сатып алып, депутат болуп, же болбосо министр болуп иштешке мен ойлойм эч кандай укугу жок. Азыркы мынакей урматтуу коллегалар, урматтуу жыйындын катышуучулары, азыркы мына мезгилде деле мурда коррупцияга шектелген, жогоруда айтылып кеткен мыйзам бузууларга шектелип соттолгон биздин жарандар азыр мынакей министр болуп отурушат, кээ бир чоң должносттордо отурушат. Мен ойлойм, урматтуу коллегалар, ушул мыйзам долбоорун колдоп берсеңиздер, ушундай жат терс көрүнүштөр болбойт эле деп мен ишенем. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, урматтуу коллегалар. Баяндама бүттү окшойт. Сөз Гүл Ахматкуловна. Рахман Чолпон Алыевна. У меня вопросов нет по внесенным предложениям. Я хотела бы своих коллег тоже призвать о том, чтобы поддержали данные изменения и дополнения законопроекта именно пакетом. Потому что на самом деле вопрос борьбы с коррупцией, как бы мы ни говорили, но она больше происходит немножко формально. Если мы законодательно это не закрепим, то на самом деле будет проходить и происходить те вещи, когда лица осужденные и погашена судимость будут занимать определенные должности. Это недопустимо в нормальном правовом государстве. По той простой причине, что погашение судимости – это не значит оправдание. Я полностью поддерживаю внесенные изменения и прошу всех тоже поддержать. Я считаю, что, опять же, для того, чтобы была целенаправленная работа именно
работа именно борьбы с коррупцией, оно должно быть сидеть во всех этих нормах закона. Поддерживаю. Спасибо. Рахмат. Рахмат, Жүсіпбек Орғынбаевичте сөз. Жеңишбек Шерматовичтин мыйзамдарга өзгөртүүсүн толугу менен колдойбуз. Бирок бул деле азыркы биздин коомубузда аздык кылат деп ойлойм, Жеңишбек Шерматович. Себеби мен мындан 1,5 жыл мурда жаңы шайланып келгенде айткан болчумун. Баягы эле силер бизди башкарасыңарбы деп кээ бир кишилерге таандык. Чоң атасы, өзү, баласы келип 30 жылдан бери мамлекетте рулунда жардам берип аткан кишилер бар. Бизге негизинен Кыргызстаныбызга люстрация мыйзамдарын киргизсек туура болмок. Негизичи кайра эле келип айланып, жанагы мурдакы бийликтин жолун тапкан кишилер, андан мурдакы Акаевдин кезинде бийликти тапкан кишилер, Усубалиевдин, Масалиевдин кезинде тапкан кишилердин балдары, кыздары, неберелери келип эле кайра эле ушул чечүүчү ролдорду ойноп атат да, ачыгын айтканда. Туура президентибиз Садыр Нуркожоевич жана башка кишилерибиз катуу аракет кылгандай болуп атат. Бирок эми адамдык фактор экен. Өзгөчө жана өнөрлөргө ээ экен. Адамды кандай ичи колтугуна кирип кеткенин өздөрү деле байкабай калат окшойт. Мамлекетибизде туура жакшы иштерибиз көп болуп атат. Бирок ошого карабастан коомчулугубузда миллиондогон мигранттарыбыз сыртта жүрөт. Азыр ортодо Россия менен Украинада кагылышууда Россиянын жарандыгын алган жарандарыбыз же Россиянын территориясынан бери келе албай, же нары бара албай. Ортодо баягы кыргыз элибиз ушулар жалпы. Ошондуктан ошо мыйзамдарды биз толугу менен колдоп, коррупцияга же болбосо мамлекеттин бюджетинен уурулукка шектелген кишилерди эч качан мамлекеттик кызматка жолотпошубуз керек. Туугандар, бул мыйзам азыр өтсүн. Кудай бурса келечекте жакын арада мүмкүн ушу люстрация деген мыйзамды жазганга мен депутаттарыбызды, мыйзам чыгаруучулар чакырып кетмекмин. Ошонун негизинен анан бир жаңы коом ушул пайда болот, жаңы башкаруучулар пайда болот деген элдин ишеничи дагы болсо көбүрөөк күчөйт. Мен тараптан болду, рахмат. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, суроолор. Тактоо беретін деле. Нурбек Өмүрбековичте сөз. Жеңиш Ермаматович, мыйзамыбыз жакшы, биз колдойбуз. Анан бир эме бар экен да, эме өкмөт кандай эме берди тиги? Конституцияга каршы келбейби бул? Жок, мынакей Ошол жагын эле. корутунду бар, мынакей Кыргыз Республикасы Министрлер комитетинин корутундусу бар, мынакей. Бул эми анча-мынча толуктоолор бар экен, аны экинчи окуудан чогуу сиз менен карайлы. Бир-эки маселелер бар экен. Ошо толуктоолорду киргизүү боюнчачы. Мынакей тиги корутундусун берип койсом, карап койсоңуз, Мыйзамыбызды колдойбуз. Корутундусу барбы депутаттарда? Барбы? Өкмөттүн. Мага берилген жокпу дейм. Жок, өзүң ар бириңердин колдойбуз деп документиңерде бар. Кудайым буйрса. Анткени бияка эмелер жазылып турат да, бул 23-чү беренеде Конституцияда каралган башка максаттарда жана андан ашкан деңгээлде адамдардын укуктары жана эркиндиктери мыйзам менен чектөө коюлушу мүмкүн эмес депчи. Эгер эметсе мыйзамыбызды колдойбуз. Эмелерди жазып койсоңуз болмок экен, жанагы азыр өкмөткө бардыгын аралашып жүргөндөр бар го дейм. Экс министрлер, экс депутаттарды дагы жазып койсоңуз болмок экен. Кошук эмеге өкмөткө аралашпасын депчи. Мейли, жазайлы. Иштерине депчи. Мейли. Мейли Нурбек Өмүрбекович, сиз менен чогуу эметели. Рахмат. Тамаша, рахмат. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөр билесиздер, биринчи окууда концепциясын гана жактырабыз. Анан баягы маселелер болсо экинчи окууда бүт бардык маселелерди карап чыгабыз, сунуштарды карайбыз. Урматтуу депутаттар, анда кимде сөз бар дагы? Чыңгыз Ильяскожоевич, сүйлөйм деп атасызбы? Сөз. Рахмат. Чолпан Алыевна, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мыйзам долбоорун албетте колдойбуз. Азыр мына баарыбызга белгилүү болгондой, жалпы Кыргызстан көрүп атат, массалык маалымат каражаттарында чыгып атат, коррупция менен күрөш кандай жүрүп жатканы боюнча. Бирок тилекке каршы бул коррупционерлер күрөш жүргөн сайын күч алып жатабы, эмне болуп атат? Түшүнбөй жатабыз да. Коррупция боюнча
жазаны күчөтүш керек болуп калды да. Мамлекеттен мисалы 100 миллион жеп туруп, ошонун 50 миллионун төлөп коюп туруп кайра чыгып кеткендер көп болуп атат да. Жазасын күчөтүш керек. Албетте, ушул коррупцияга шектелип жоопко тартылган адамдар шайлоого катышпаш керек. Мындан сырткары мына азыр бир маалымат келип түштү мага. Коррупция менен шектелип жоопко тартылган адам жоопко тартылгандан кийин фамилиясын өзгөртүп, азыркы күнү дагы мамлекеттик кызматта иштеп жатат деп. Ушул маалыматты аз тактап жатам. Эгерде тактала турган болсо, ушул маалымат сөзсүз түрдө буга чара көрүш керек да. Мындан кийин андай көрүнүштөр кайталанбаш керек. Жеңишбек Шерматовичтин мыйзам долбоорун колдойбуз. Рахмат. Рахмат, Чоң урматтуу рахмат. депутаттар. Суроолор бүттү окшойт. Анда бул эки маселе, 3-чү, 4-чү маселе мындай пакети менен каралды. Бир эле кое берейинби же ар бирисин отдельно коем? Анда эмесе күн тартибинде 3-чү маселе боюнча корутундуга көңүлүңүздөрдү бурам. Мыйзам долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны биринчи окууга кабыл алууга Жогорку Кеңешке сунуштайбыз деген депутаттар добуш берип коюңуздар. 3-чү маселе боюнча. Рахмат. Кийинки пакет менен каралган мыйзам мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө коррупцияга каршы аракеттенүүгө багытталган Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга сунушталып атат. Комитеттин корутундусу мыйзам долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны Жогорку Кеңешке сунуштоо. Макул деген депутаттар добуш берип коюңуздар. Макул, каршы жок. Рахмат. Жеңишбек Шерматович, сизге рахмат. Чоң отура берсеңиз болот. Чоң рахмат Чолпон Алиевна. Мен кийинки да маселе дагы. Кийинки да сиздики окшойт. Ооба. Күн тартибиндеги кийинки маселе Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоору биринчи окууга сунушталат. Демилгечилер Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаты Токторбаев, Козуев, баяндамачы Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаты Токторбаев Жеңиш Шерматович. Сөз сизде. Чакырылгандар дагы бар. Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун орун басары Үмүткан Ургазиевна отурат. Яна Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасынын орун басары Гүлнура Муратовна. Келдиңизби? Биякта отурат. Сөз сизде анда. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Чолпон Алиевна, урматтуу чакырылган коноктор. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарынын долбоорунун максаты пенсияларды адилеттүү дайындоону камсыз кылуу жана пенсияларга камсыздандыруу мүнөзгө ээ болгон кошумчаларды төлөөнү кыскартуу. Мамлекеттик бюджет чыгаша бөлүктөрүн оптималдаштыруу болуп саналат. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө конституциялык мыйзамдын 34-чү бересине ылайык отставкадагы эми мыйзамда отставкада жазылып калыптыр, пенсиядагы судьяларга дайындалган пенсия төмөнкүдөй өлчөмдө жана тартипте кошумча төлөөлөр эсептелет. Судья катары иш стажы 15 жылдан 20 жылга чейин болгондо дайындалган пенсиядан 1,5 эсе өлчөмдө кошумча төлөө. Экинчи, судья катары иш стажы 20 жылдан 25 жылга чейин болгондо дайындалган пенсиядан 2 эсе өлчөмдө кошумча алуу. Үчүнчү, эгерде судья катары иш стажы 25 жылдан ашык болгондо дайындалган пенсиядан 2,5 эсе өлчөмдө кошумча төлөө. Кошумча төлөөлөр 2010 жылдан 19 январда бюджеттин каражаттарынын эсебинен белгиленет. Судьялардын дайындалган пенсияларына эселенген кошумча төлөөлөрдүн эсебинен калктын башка категориядагы менен чоң дискуссия, спорлор коомчулукка көптөгөн суроолор жаратып келүүдө.
дайындоодогу адилетсиздикти көрсөтүп, алардын жоюу маселеси барган сайын көбүрөөк көрсөтүлүүдө. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын судьялардын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 34 беренесинин 4 бөлүгүн 2-5 абзацтарынын 5-6, 7 бөлүктөрүнүн күчүн жоготуу деп таануу сунушталууда. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын социалдык фонду маалыматы боюнча Кыргыз Республикасында жашоонун минимуму 6395 сомго барабар. Социалдык фондун маалыматына ылайык пенсия корогуна жеткен судьяларга чектелген пенсиянын максималдуу өлчөмү 129.832 сомду түзөт. Ал эми чектелген үстөк акынын максималдуу өлчөмү 62.951 сомду түзөт. 2010 жылдан 2022 жылга чейин эки судьялар 166.701.949 сом өлчөмдө пенсия алышкан. Жогоруда көрсөтүлгөн мезгил үчүн дайындалган пенсия үстөк акынын суммасы 257.049.298 сомду түзгөн. Бул сандардан көрүнүп тургандай, отставкадагы судьялардын пенсиясынын үстөк акысы базалык бөлүгүнөн 154% жогору. Соттордун өзгөчө макамына ылайык мамлекет тарабынан айлык акылары кошумча мамлекеттик кызматкерлерге салыштырмалуу жогору берилет. Ошондуктан судьялардын пенсиясынын орточо өлчөмү башка категориядагы жумушчулардын пенсиясынын өлчөмүнө караганда үстөк акысы жок болгондо деле бир нече эсе жогору. Мисалы, билим берүү кызматкерлери аз айлык акы алып келишкен, буга ылайык алар 4500 сом өлчөмүндө пенсия дайындалат. Көрсөтүлгөн кызматкерлердин пенсиясы төмөнкү деңгээлде болгон күндө да алардын пенсиясына судьялардын үстөк акысындай акы белгиленген эмес. Бул конституциялык мыйзам долбооруна соттор каршы болуп жатышат. Соттордун ишин оордугун жана сот болуп иштеген мезгилде ден соолугуна кыйла зыян алып келгендиктен пенсиясынын үстөк акысын алып салууга каршыбыз деген соттор ушундай жооп беришти. Урматтуу коллегалар, урматтуу чакырылган коноктор, мына сиздерге бир мындай маалымат иретинде айтып кетейин. Азыркы мезгилде сот болуп жумушка иштейм, сот болуп иштейм деген биздин юридикалык образованиясы, билими бар, биздин жарандар абдан көп. Тилекке каршы сот болуш абдан кыйын. Коомчулук үчүн айтып койсок, бул коомчулукка жат көрүнүш эмес. Мынакей ондогон, жүздөгөн биздин юридикалык билими бар биздин жарандар акчаларын көтөрүп жүрүшөт. Сот болом деп тилекке каршы сот болуп жумушка кириш биздин азыркы мезгилде абдан кыйын. Ошон үчүн мен ойлойм, эгер ушунчалык ден соолуктарына зыян келип, ден соолугун жоготчудай болсо, урматтуу судьялар арыз жазып кетип калса жакшы болот деген ойду айткым келет. Конституциялык мыйзам менен пенсиядан сырткары судьянын статусуна ылайык төмөнкү кепилдиктер каралган. Биринчи, судьялар сот бийлигине каржылоо каралган мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын эсебинен эмгек акы менен камсыз кылынат. Экинчи, судьяга кызматтык турак жай берилет, же болбосо ижарага алынган турак жайдын чыгымдарын ордун толуктап берет. Судьялардын мамлекет эсебинен милдеттүү медициналык камсыздандыруудан өтүшөт. Ооруган мезгилде дарыланууга кеткен чыгымдарды мамлекет эсебинен төлөнүп берилет. Судья ооруп калган учурда анын орточо айлык эмгек акысы сакталат. Судья кызмат аткарууга байланыштуу каражат алган же ден соолугуна башка зыян келтирген учурда эмгек акы жана пенсиянын ортосундагы айырма ай сайын компенсация катары төлөнөт.
Мындан тышкары Кыргыз Республикасы судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамынын 34-чү беренесинин 2-3 бөлүгүнө ылайык каза болгон судьянын үй бүлөсүнө жана сот болуп 15 жылдан ашык иштеп ыйгарым укуктарын токтоткон судьяга судьялык иштеги ар бир баса белгилеп кеткен ар бир толук жылы үчүн соңку кызмат орду боюнча орточо айлык эмгек акысынын өлчөмүндө бир жолу жөлөк пул берилет. Мисалы 25 жыл иштеген судья жаш курагына чегине жеткенине байланыштуу кызматын тапшырса, анын акыркы айлыгы 80 000 сомду түзсө, бир жылда 960 сомду түзөт экен, бир жылдык маянасы. Аны 25ке көбөйткөндө 24 миллион сом, сот отставкага кеткенде ошол 1,24 миллион сом өлчөмүндө мамлекет колуна берет. Андан тышкары, жанагы 24 миллион сомду алгандан тышкары, айына жанагы үстөк акчаны да алышат. Урматтуу депутаттар, ушул себептерден улам аталган конституциялык мыйзам долбоорун колдоп берүүңүздөрдү өтүнөм. Рахмат. Анан урматтуу коллегалар, урматтуу Чолпон Алыевна, кечирим сурайм, 1 минут убакытты бир минут убакыт суранам. Анткени мынакей мына менде таблица турат. Ушул урматтуу сотторубуз пенсияга чыккандан бери мынакей 2022 жылда алынган маалымат 151 судья 26 миллион 991 миң 125 сом, кошулган үстөк акчасы 257 миллион сомдон ашык акча төлөнүп берилгенде, эгер орточо эсеп менен алганда, эгер 5 миң сомдун тегерегин түшчү болсо орточо пенсиябыз, ошондо 51 910 жараныбыз пенсия алмак экен. Эгер орто эсеп менен мынакей жогоруда мен айтып кеттим, социалдык фонддун маалыматы боюнча азыр Кыргыз Республикасынын жашоонун минимуму 6400 сомду түзсө, ошондо биздин 43 миң жаран пенсия алмак экен. Мен ошол маалыматты дагы сиздерге жеткирип көрүүнү туура көрдүм. Чоң рахмат. Рахмат, Жеңишбек Шорматович, баяндамаңыз үчүн. Урматтуу депутаттар,